Мен bir ajıga bir sorularım var da. Uğup atat acı sizde, aytыңыз. Salmasızbı. Kudayga şükür. Assalamu alaikum diye alasızbı? Ova, assalamu alaikum. Alaikum assalam, kulak sizde. Men tushdan keyin ishteyimda, anan keyin o namazlarımды okuy alбайman, kечинде куптандан кийин чогуу коюп атам да, жаңы баштап үйрөнүп атам чын айтканда. Анан ошолорду мындай эме парстарын окуп койсоң болот деген укканда, анан ошолорду окуп атам. Анан бул биринчи суроом. Анан экинчи суроом дагы бир тай эжелерибиз бар болуп, ошондо ооруп анан бир молдо эжелерге барса, сен Түркүстанга бар деп, анан ошо Түркүстанга барып келгенден кийин шам жагышың керек деп, күнүгө шам жагып эле анан ошолор менен көп жакка мазарларга, мындай эмелерге барып жүрөт да, ошол тууралуу сурамын, ошо сизден бирге угуп алайын дедим да. Рахмат бир тууганым, Кудай таалам сизге бакыт таалай каалаптыр, сиздин бактылуу болуңузду каалаптыр, жана Кудайдын чакырыгына сиздин дагы жүрөгүңүз жаннаты болгон себептен кулак салып намаз окуп баштапсыз. Кудай таалам өзү куттуу кылган болсун, намазыңыздын берекетин, рахатын дүйнө ахиретте көргөндө Кудай таалам сизге насип кылсын. Иншалла намазды өз убагында окуганга аракет кылыңыз, колдон келишинче. Анан такыр болбой калса намаздын парыздарын гана казасын окуп бериңиз, боло ниет кылганда ошол бүгүн окулбай калган 5-чи асыр намазымдын, өтүп кеткен намазымдын ордун окуганы, казасын окуган деп ниет кыласыз. Парыздар гана каза кылынат. Эми экинчи маселе боюнча Түркүстанга барып келгенде мазар кыдырып шам жагып аткан бул ширк, бул туура эмес. Бул таптакыр туура эмес багыт. Адашкандардын тайпасы аккуу деп, анан мазар деп, анан ошол эркек аял чогулуп отуруп шам жагышып, мазар кыдырып, Манжылата, Сулаймантоо, Палан түкүн деп жүргөндөр бул туура эмес. Деди ооругандар убактылуу айыгып калат, бирок ага маани бербеңиз, ага кошулбаңыз. Ал туура эмес жолдо, туура эмес жолдо. Муна айтып атпайм, мисалы үчүн Феликс Кулов деген айтып атат да, кечээ мурдан айтып атат, мисалы үчүн жанагы кээ бир майрамдар жөнүндө бул деген мурда жанагы отко сыйынгандардын майрамы экен, эми азал өзүнүн маанисин жоготуп коюп, азыр башка эле маани болуп калды деп. Анан ошон үчүн мусулмандар ушуга каршы болбой эле койсо дейт. Эгерде ошентип олтурса, анда ошентип бирип олтурса, барып отуруп 366 күндүн бардыгы майрам болуп кетсе, анда качан иштейбиз деген суроо келип чыгат. Ошондуктан мындай бардык нерсеге эле мындай бир утур бидаттарга, жаңы кирип аткан нерселерге биз каршы чыгып, ислам динди туура сактап калсак гана ислам дини бизди бактылуу кыла алат да. Бирок анан ага карап, буга карап, анан тирилик найынан дагы анда мындай да мындай кылдым, адамдардын көбүнө экен деп отуруп мусулманчылыкка көп нерсени киргизип алып, аны тоспой кое турган болсок, анда барып отуруп дин болбой калып эле жөн эле бир мындай бир жумок болуп калышым. Ошондуктан диндеги маселе ошол диндин туура сакталуусунда. Ошондуктан тиги мазарга баргандар, мазар кыдыргандар, тигинде от жаккан, шам жаккандар бул туура эмес. Ага маани бербеңиз, ага кошулбаңыз. Сиз туура жолдосуз, намаз окуңуз, намазыңыз кабыл болсун деп айтабыз.